муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөйт. Кайра чуркап келип тартасың. Негизи баягы өзүм чыгармачыл адам болгондон кийин чыдаш керек экен. Кадимки кафелден тартылган мына ушундай кооз сүрөттөр 21 жаштагы Бегимгүл Жолдошбекованын колунан жаралган. Ал өз үйүнүн короосуна кафел менен мозаика сүрөтүн тартып, өзгөдө жок эмгек жараткан. Анын эмгектеринен кыргыз элинин баалуулуктарын көрүүгө болот. Bir жылда тартылган сүрөттө жолборс, ат, бүркүт, жайлоо жана бугулар чагылдырылган. Анында өзүнчө мааниси бар. Эң көп, эң кыйын эмгегим болсо бул аттар болот. Бул 1 айга жакын тартылган эмгегим. Бирок аябай кыйналгам, чынында аттарды аябай кыйналгам. Бул апамдын идеясы. Апам, атам үй бүлөбүз менен жапырт эле ошонун баарын чечип. Атам кичинекейимде айтчу да, үйүбүздү жасап бересиңер, ушундай өзгөчө болот, элден өзгөчө болот деп айтып берчү. Анан ошол кыялыбыздын бири орундалды десем болот. Чынында дарбазабыз элдикинен өзгөчө чыкты. Бул кыргыз жери деп аталат. Бул чыгармама ошондой ат койгом. Мозаика тартылган дуалдын аянты 60 шарчы метр. Мындагы сүрөттөрдү жаратуу үчүн 70 түз керек болгон. Көп убактым кафелдин түстөрүн издөө менен өттү дейт Бегимгүлдүн атасы Артык Нурбеков. Кафел издеп Бишкек менен Ошту кыдырып, килолоп сатып келгенин айтат. Ал сүрөтчүнүн жардамчысына айланып, керектүү болгон каражатты таап, кызынын кыялын ишке ашырган сүйүктүү ата. Мен кызыма эч кандай каршылык болгонубуз жок. Мен кызыма тескерисинче жардам бердим. Кызымды кубаттадым. Издебеген жерибиз деле калбады. Акыры ушу Бишкектен көп кафелдерди өзүм ташып алып келип бердим. Аяк баягы $1000 ашык, $1,500 жакын ушундай кафелдерди сатып алып келип бердим. Бул жерде азыр 60-70 түрлүү кафелдин немелери бар, түрлөрү бар. Ошолор менен ушинтип жасап чыкты. Өнөрү үчүн мен ал акчаны аябайм чынында. Аябай ошо айткан нерсесин, айткан боёгун алып берип жардам берип турат. Бегимгүлдүн короого сүрөт тартуу идеясы балалыгынан берки кыялы болгон. Ал интернеттен таш менен жасалгаланган нерселерди көрүп, бирок кандай таштарды тапкан эмес. Мындан улам кафел менен жасоого бел байлаган. Тартылган сүрөттөрдүн мээнети да оор болгон. Кээде алакандай жерин жасоо үчүн бир нече саат убакыт талап кылынган. Айтымында эң оор учур Илбирстин башын тартуу болгон. Илбирстин өзүн эле санасаңыз 20га жакын түз бар. Ошол сөттерин дагы көп нерсени чечип койт, түстөрүчү. Аябай көп детальдары көп да. Көзү, мурду, тилин бөлөк кылыш керек. Аябай туруп калгам. Сүрөтчү кыздын таланты муну менен эле чектелбейт. Ал мык жана жип менен атактуулардын портретин да жараткан. Бул чеберчиликти интернеттен эле үйрөнгөн. Үйгө кирген кишини арбап алган өзгөчө сүрөттөр көзгө урунат. Бегимгүлдүн алгачкы эмгеги Чыңгыз Айтматовдун портрети болгон. Аны сатып алууга чет өлкөдөн кардарлар чыккан. Бирок алгачкы эмгектеп атасы сатууга макул болгон эмес. Андан кийин Исхак Разаков жана Таттыбүбү Турсунбаеванын сүрөттөрү жаралган. Анан өзүм чынында аракет кылдым жакшы эле эме кылгангачы, жибин, то есть мыгын какканга. Анан бирок кыз кишиге ырас эле кыйын болот экен. Өзү атам мыгын тегиз кылып кагып берди. Айтматовду тартканда дээрлик 15 күндөй убакыт кеткен. 15 күн ашык убакыт кеткен. Разаковду тартканда батыраак болду. Бул 10 күнгө жетпеген убакыт болду. Анан эң бат болгон бул кийинки тарткан чыгармам. Кийин Разаковдон кийин эле дем албастан эле тарып эле ошо Таттыбүбү Турсунбаеваны тарттым. Анын эң аз убакыт 3 күндө тартылды. Бегимгүл учурда Бишкектеги Улуттук көркөм сүрөт академиясында 3-курста окуйт. Кесиби боюнча дизайнер. Келечекте жеке ишкерлик менен алектенип, жемиштүү ийгиликтерге жетүүнү кыялданат. Ал 6 бир туугандын улуусу. Боек менен да түрдүү сүрөттөрдү тартып, өзүнүн жеке интернеттеги баракчаларына жүктөп турат. Бегимгүл бул эмгегинин арты менен акча тапканга да жетишти. Алгачкы жолу кардарлар өзү жашаган Аксы районунан болгон. Ал бир үйдүн ичине кооз сүрөттү мозаика ыкмасы менен тартып,
акысына 60 000 сом алган. Ал эми кол менен тартылган майда сүрөттөр 5 000 сомго чейин сатылып келет экен. Бүбүсыра Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району.